Кыргызстанда электр менен жүрүүчү унаалар кыйла көбөйдү. Көпчүлүк аны чыгымды аз сарптаган артыкчылыгынан улам тандап жатышат. Берки бензин, дизелдерге караганда алардын ремонт көбүрөөк болот болчу. Эми жаңы алып минип атабыз. Менин тааныштарым 2 жылдан бери минет машинаны. Ошолорду көрүп анан алдым. Артыкчылыктар эми экономичный, чөнтөккө жакшы экен, экономик экен. Бир топ эле экономик экен. Ошо тааныштарым сунуштап, анан ошолордун көрүп аткан пайдасын көрүп анан алдык да. Мурда бензин боюнча күнүгө 500 сом, 600 сом кетирсем, азыр электромобиль боюнча үйгө зарядтаганда айына 500 сом, 600 сом келип атат да. Өлкө аймагына бажы төлөмүсүз алып кирүү электромобилдердин көбөйүшүнө өбөлгө түзүүдө. Себеби бул алардын баасынын салыштырмалуу арзаныраак болушун шарттайт. Өкмөт мындай унаалардын абаны булгабаган өзгөчөлүгүнө көңүл буруп жатат. Бирок бажы маселеси өз алдынча эле чечимдерге негизделбейт. Өнөктөш өлкөлөр менен макулдашуу шарт. Жылда Кыргызстанга 10 000 электромобилди бажы төлөмүсүз алып кирүүгө мүмкүнчүлүк берилсе, быйылкы жылга 15 000 квота каралган. Бирок ал да жетишсиз болуп калды. Кыргызстандын мамлекеттик номерин алып катталган электр унааларынын саны 2022 жылы 1107-ни түзгөн, 2023 жылы 2345, 2024 жылы 3122, 2025 жылы 9870 электромобиль каттоодон өткөн. Ал эми быйыл 6 айда эле 9431 электр менен жүрүүчү унаа Кыргызстандын номерин алды. Бирок мамлекеттик номер алып Кыргызстанда катталган электр унааларынын саны 10 000ге жакындаганы менен өлкө аймагына кирип каттала электери да бар. Быйылкы жылга бажы төлөмү алынбай кире турган 15 000 квота колдонулуп бүттү. Мындан улам өкмөт Евразия экономикалык биримдигине аны дагы көбөйтүп берүүнү сунуштаган. Чолпон Ата шаарында өткөн өкмөт башчыларынын жыйынында маселе оң жагына чечилди. Ар бир жылда ошол квотаны биз сүйлөшөбүз. Кошумча 10 000 квота электромобилге берилди. Ошол квота 17 августтан баштап ишке ашат. Келерки жылдары сырттан электромобилди жеңилдетилген шартта алып келүүгө муктаждык жоюлушу мүмкүн. Себеби мындай унааны өлкө ичинде өндүрүү максат кылынып жатат. Быйыл ачыла турган завод алгач электромобилди кураштыруу менен алектенсе, бара-бара толук өндүрүүгө өтөт. Калыгул Асанбаев, Нуркамил Асанов, Ала Тоо 24.